Үшүр чыгаруунун кээ бир пайдалары. Жакшылап билиңиз, үшүр чыгаруунун пайдалары көп. 5 пайдасын эскерипмин. Санап отурбуз. Биринчи пайда жердин акысынан кутулат. Биз азыр мен коркутпай, үркүтпөй сабак айтып атам да. Эл анткени сүйүнчүгө муктаж да. Бирок бир нерсени эскере кетейин. Ким үшүрдүн акысын чыгарбаса ошол жер түшүм кыяматта кабырында жылан болуп мойнуна оролуп калышы ажеп эмес. Анткени хадистердин жалпы ишари мааниси ошого ортто калат. Ана малук, ана канзук деп чыгарылбаган зекети, бул деле жердин зекети болот го. Билесиңби, мен баягы чыгарбаган зекеттин акчасымын. Чыгарылбаган үшүрдүн акчасымын деп мойнуң оролот, эми Кудай андан сактасын. Жаманды айтпай эле коелу, биз андай эл эмеспиз. Биз берешкен элбиз. Каракулжага кече өттүк окшойт. Каракулжада жакшы үрп-адат сакталып калыптыр дамылан. Биз бөлүнбөйбүз, бир элбиз. Ар бир үйгө кирсеңиз кымыз сунуп берет экен да. Анан кымыз алайкунукун биринчи ирет иштин дамына бөлөп турбайбы ал? Сорпо кымыз экен да. Сап-сары, ошондой көргөнсүзбү дамдан? Биринчи ирет ичип сорпо. Алайкуга барыш керек экен деп. 3 күн даватка барсаңыз, хазиреттерди алып. Бирок кымыз үчүн ниет кылып барбаңыз ал жерге. Алла үчүн ниет кылдым. Алла, 3 day in of Allah деп, 3 күн Алла жолунда чыгып атам деп, дамлардан илим алам деп барасыз. Хазиреттериме кызмат кылам деп барасыз. Анан Кудай насип кылып калса шорпо кымыздан ичесиз. Экинчиси. Жыйнаган түшүм менен бир көңүлүңүздөрдү көтөрүп коюм. Жана эле баяман инибиз жолдон келет, көңүлүңүздү көтөрдү да. Болгон окуя экен. 3 күн демекчи бирөө бир рекет, зекет жөнүндө сөз өтпөй, рекет. Зекетин чыгарып, тобо кылып 3 күнгө чыгып калыптыр даватка. Алла жолунун сонунда чыгып, анан 3 күндөн айтып турду да, эмне, кандай өзгөрүү болду деп карбызар алат го. 3 күндөн айтат экен, сонун экен бардыгы жакты, бир нерсе жакпады дейт. Эмне жакпай калды десем, жаңы чыгып атат да. Көч бара сүйлөт. Бактылуулук динде дейт экенсиңер, бирок бирөөң да күлбөйт экенсиңер дейт экен да. Ошого күлүп отуруңуздар, сабак жыгымдуу болсун шейктер. Экинчи, анан минтип отурсаң сен ноокатка кеп аласың, бизге эмес деп капа болуп атабы деп ойлоп кетет экенмин да. Экинчи, жыйнаган түшүм менен мөмө жемиштердин берекеси көбөйүп жугумдуу болот. Сиз Алланын акысын берип атасыз, жугумдуу болот. Үчүнчү, Алланын астында сыйга арзыйт, сыйга татыйт. Кудайдын сыйы кандай, Кудайдын сыйы кандай? Төртүнчү, адамдарга сүйкүмдүү болуп, кадыр баркка ээ болот. Үшү жердин акысын берген адам кадимкидей сүйкүмдүү адам болот. Мына биздин эшен дамыл аталар ушундай болгон. Олуячылык кармаган аталар. Үшүрүн калтырган эмес, Алла жолунда келген алымды сөзсүз урматтап отурган Аллах берген урпактарынан. Сөзсүз чыгат ал. Бешинчи, коомдо кылмыштуулук азайып жакшы мамиле орун алат. Кылмыштуулуктун түбү Кудай сактасын ачарчылыктан келет экен да.